Түндүк мамлекеттик ишканасы жарандарды бирдиктүү идентификациялоо тутумун ээсини иштеп чыккан. ээси деген эмне? Шарттуу түрдө бул тутумду өлкөнүн жаранынын санариптик паспорту деп атасак болот. ээсини иштетүү биздин жарандарга мамлекеттик кызматтарды электрондук форматта бирдиктүү каттоо баракча аркылуу алууга мүмкүндүк берет. Тутумдун маанилүү артыкчылыгы жаран бирдиктүү каттоо баракчага ээ болот. Анын негизинде ар бир мамлекеттик порталда өзүнчө каттоо зарылдыгы жокко чыгат жана паролдорду жоготуп алуу тобокелдиги кыскарат. Ал үчүн ээсиден бир жолку каттоодон өтүү керек. Аны 2017 жылдын үлгүсүндөгү ID картанын жардамы менен жүзөгө ашырууга болот. Ал картанын чибинде электрондук кол тамга бар. Андан тышкары калкты тейлөө борборлорунан бекер алууга мүмкүн болгон булуттук электрондук кол тамга аркылуу каттоодон өтүүгө болот. Жарандарды бирдиктүү идентификациялоо тутуму бул санариптик форматтагы бардык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүү болуу. Толук маалымат Wiki Chekit түндүк чекит кейжи дарегинде.